Саламатсыңарбы, достор? Балдар, биздин каяка баратканыбызды билип атасыңарбы? Мен айтайынбы? Ай, Биз деген дөңгө баратабыз, ойногону. туура айтат. Биздин айылдын ары жагында аябай чоң дөң бар. Балдардын баары ошол дөңдө ойношот. Биз да ошол дөңдө ойногонду жакшы көрөбүз. Дөңгө ойногону баратканбыз да. Кандай сонун, Айлана жер шары бары айлан көчөк, азгырып алыс жак алатын чымды. Бийикте булуттар калкып койдот көчөт, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Дүйнөнү билгенге дайым кызыгабыз, күлкүбүз чакырган күнгө жарашат. Куш менен жарышып дүйнө кыдырабыз, биз менен жомоктой сонун саякат. Жүрү деп шама, шашылат, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Жүрү, жетти. Барасың көч менен жарык жылдыздарга, табасың досторду өзүң издеген. Катарга кошулбай досум жалгыз калба, сапарга чыгабыз жүрү биз менен. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Тигине дөң. Ой, аттигилер кимдер? Кошуна айылдын балдары турбайбы? Алар эмнеге биздин дөңдө ойноп атышат? Эй, бул биздин дөң. Жок, биздин дөң. Биз биринчи келдик. А биз дайыма ушул дөңдө ойнойбуз. Эми ойнобойсуңар? Жок, ойнойбуз. Кеткиле биздин дөңдөн. Дагы эмне дейсиңер? Урдуңбу? Токтогула, жетчет. Эмне кылып атасыңар? Булар биздин дөңгө келип алышыптыр. Бул биздин дөң. Биз ойнойбуз бул дөңдө. Жок, биз ойнойбуз. Түшүнүктүү. Силер кошуна айылдын балдарсыңар го. Ооба, тиги айылдан. А силер биздин айылдыксыңарбы? Ооба, ушул айылданбыз. Анда кышкы мелдешти уюштурбайсыңарбы? Кышкы мелдешпи? Сонуна экен. Ал мелдеште кимдер утса, ошолор ушул дөңдө ойношот. Жагабы ушундай? Жагат. Жакшы анда. Биз жеңебиз силерди. Анан дөңдө биз ойнойбуз. Көрөбүз. Мелдеш көрсөтөт. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Акылай. Бүгүн биздин айыл менен кошуна айылдын ортосунда мелдеш башталат. Ал мелдеште ким жеңсе, баш байгеге дөңгө болот. А мен бул жерде эмне болсо, ошонун баарын силерге айтып берип турам. Биринчи мелдеш жана менен ким биринчи дөңдөн ылдый түшө алат? Мен даярмын. Анда биринчи сыноо дөңдөн ылдый чана менен түшүү. Ким биринчи түшсө, ошол жеңет. Биздин айылдан Актан катышат. Тиги айылдан бир бала катышат. Даярсыңарбы? Даярбыз. Жөнөгүлө. Мына алар ылдый түшүп баратышат. Биринен бири өтүп атышат. Анан кошуна айылдын баласы жеңди. Мына эмесе.
эч нерсе эмес. Мелдеш жаңы эле башталды. Кийинки сыноо эмне? Кана! Кийинки мелдеш кар ыргытуу. Тетиги айлампанын ичине тийгизиш керек. Эми экинчи сыноо карды бутага тийгиз деп аталат. Биздин Алишер менен тиги айылдын бир баласы даярдалгыла. Баштадык. Дагы тиги айылдын баласы жеңип алды. Ой, бул эмнеси? Кошуна айылдын баласы ыргыткан кардын ичинде таш бар беле? Минткен жарабайт. Бул бала мелдештен чыкты. Алишер утту. Эсеп 1-1. Ура! Саламатсыңарбы балдар? Мен кийинки сыноого катышам. Сыноо кардагы из деп аталат. Кимдин изи сулуу болсо, ошол жеңет. Мен периштенин изин жасагым келип атат. Силер билбейсиңерби мунун кантип жасалаарын? Оңой эле. Мына карагыла. Далыңар менен карга жаткыла. Анан колуңарды кыймылдаткыла. Моминтип. Эми карагыла эмне болуп калды? Периштеге окшош бекен? Үчүнчү сыноо. Ким карда сулуу из калтырса, ошол жеңет. Биздин айылдан Алена. Анан арка айылдан бир кыз чыгат. Ал кыз из салганын бүтүп атат. Бүттү. Келгиле карайлы. Азыр калыстар тобу баа коюшат. А дегенде кошун айылдык кызга 3. Түшүнүктүү. Эми Аленанын баасы. 5. Алена утту. Ура! Кийинки сыноо. Кар кишини ким жакшы жасайт? Тиги айылдан бир бала, анан Мен чыгайынбы? Мен чыгайынчы? Такай, сен менин операторумсуң да. Бирок мен дагы катышкым келип атат. Кар киши жасачу мелдешке. Болуптур. А бирок сенин колуңдан келеби? Оңой эле жасап коем. Мага эмнегедир жакпай турат. Такай коңшу айылдын бир баласы менен мелдешет. Сыноо башталды. Такай. Кана! Сыноо бүттү. Кана, көрөлүчү эмне болгонун. Тиги айылдын баласынын кар кишиси кооз экен. Атакайдыкы мокочодой болуп калыптыр. Бул эмне кылганың эми, Такай? Эми ушундай да болот да. Ошентип эсеп 2-2. Азырынча тең. Баарын акыркы сыноо чечет. Ким утуп чыкса, ошол баш байгеге дөңгө ээ болот. Эмне сыноо калды? Хоккей! Ура! Хоккей! Азыр хоккей башталат. Хоккей деген ушундай бир оюн. Азыр биз оюнчубуз Актандан сурап көрөбүз. Актан, хоккейге эмне керек? Хоккейге дарбаза, таяк, клюшка, анан шайба керек. А таяктын учу эмне үчүн ийилген? Шайбаны чапканга ыңгайлуу болуш үчүн. Түшүнүктүү. Силердин командаңарда кыз бар экен. Кыздар да хоккей ойнойбу? Албетте, хоккейди бүт баары ойносо болот. А судья ким? Оюндун эрежесин ким билсе, ошол болот да. Ал ким экен? Мен билем. Хоккейдин кантип ойнолорун. Ошон үчүн мен судья болуп берем. Анда эмесе, оюн башталды.
балдары утуп атышат. Ушинтип кантип ойносун? Ой, ушинтип кантип ойносун? Тияка ур, тияка! Эми эмне кылабыз? Оюн бүтүп атат. Биздин балдар утулуп атышат. Мен ойноткулачы, кандай ойношту көрсөтөм баарына. Такай, сен дагы туура эмес кылып таштайсың. Жок, мен эми утулбайм. Чын элеби? Чын эле. Болуп туранда. Биздин командада эми Такай ойнойт. Оюн уланып атат. Убакыт аз эле калды. Болгула, болгула. Ой, азыр эмне болор экен? Оюн бүттү. Тең чыгышты. Омей, эч ким уткан жокпу? Ооба, тең болуп калдык. Мелдешкен сонун болот турбайбы көрсө? Сонун болбой койчу эле. Доңдо жөн эле ойногонго караганда бул алда канча кызыктуу экен. Эртең дагы мелдешет көрбөйлүбү? Сонун болот, мен макулмун. Эртең ушул жерден, ушул убакта жолугабыз. Келиштик. А силер көрүүчүлөр, эртең да мелдешке келиңиздер. Аябай кызыктуу болот. Силер менен Акылай болду. Эртең көрүшөбүз. Күн батты, жашы